Россиядагы Москва шаарынын түндүк чыгышында суу тараптан катуу сап алып каза болгон эркек адамдын денеси табылды. Шаардык Москва маалымат агенттигинин билдирүүсү боюнча денени тапкан күбөлөр милиция кызматкерлерине 11 апрелде күндүз кабарлашкан. Айтылган дарекке барган тиешелүү кызматкерлер темир жолдун алдында көпүрөдөн суу тараптан башына катуу жаракат алган адамдын денесин табышкан. Ошондой эле окуя болгон жерден кан чачыраган, жоон баштык, бут кийимдер, документтер жана 500 рубль өлчөмүндө каражат табылганы айтылды. Көп узабай маркумдун өздүгү такталып, Кыргызстандын 1990-жылы туулган жараны экендиги аныкталган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал Москва шаарында жашап, бирок эч жерде иштеген эмес. Ден соолукка өлүмгө жеткирүү, зыян келтирүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, окуянын чоо жайын жана кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат.